Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад колледжи, табигый техникалык бөлүмү, эсептөө техникасын жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо адистиги, предмет маалыматтык коопсуздук, тема компьютердик вирустар жана алар менен күрөшүү, тайпа Повтаска 219, окутуучу Исманова Тынара. План компьютердик вирустар жөнүндө жалпы маалымат берүү, компьютердик вирустардын тарыхы, классификациясы, түрлөрү, вирустар таралуу каналдары жана вирустан сактануу жолдору. Сабактын максаты вирустар жөнүндө жалпы маалымат алат, вирустардын түрлөрүн жана таралышын билет, компьютердик этиканы, маалыматтык коопсуздукту сактоого тарбияланат. Вирус деген эмне? Вирус компьютерде башка программалык жабдыкка же файлга кирип, аларды зыянга учуратуу үчүн иштелип чыккан колдонуучуга белгисиз болгон компьютердик программа. Вирус программасы контакт болгон программалык жабдыкка же файлга кирет. Ал көбүнчө компьютердик системаны зыянга учуратат, берилиштерди жоготот, бузат жана өзүн андан ары таркатат. Вирус компьютерде башка программалык жабдыкка же файлга кирип, аларды зыянга учуратуу үчүн иштелип чыккан колдонуучуга белгисиз болгон компьютердик программа. Тарыхы. Биринчи вирус катары Apple II персоналдык компьютерине арналган вирус 123 L-Cloner аталыштагы вирустар болгон. Алар 1981 жылы пайда болгон. 1984 жылдын кышында CK4 Bomb жана Bombscat аталган биринчи антивирустук утилиталар жарык көрүп, автор Энди Хопкинс болгон. 1985 жылдын башында Givong DP Protect аталган биринчи резиденттик антивирустук программаны жазат. Биринчи компьютер вирусунун эпидемиялары 1986 жана 1989 жылдарга таандык. Брайн дискеталардын жүктөлүүчү секторлорунда жайылып, ири эпидемияга алып келген. Дискета дегенибиз 4 бурчтуу болгон азыркы флешкалардын жумушун аткарган. Jerusalem 1988 жылдын 13 майдын жума күнү чыгып, программаларды иштетүүдө алардын жок кылып турган. Морис курту 6200дөн ашык компьютер көптөгөн тармактар 5 күн бою иштебей калган. Data Crime Нидерландияда гана орточо 100 миңдей персоналдык электрондук эсептөөчү машиналар жуктуруп алган. Ошол эле мезгилде негизги экилик вирустардын класстары калыптанган. Тармак курттары Морис курту 1987, Троя аттары 89 жылы, полиморфтук вирустар 1990, Стел вирустар Frodo Wild 1990 жылдын экинчи жарымында. Классификациясына токтолсок, классификациясы өзү бир нече болот, негизинен 6 бөлүккө бөлүп каралат. Биринчиси бул бузулуу объектилер аркылуу файлдык вирустар, жүктөлүүчү, сценарийлүү вирустар, макровирустар, алгачкы кодду бузуучу вирустар. Файлдык вирустарды жугузуу механизми боюнча мителик кылуучулар, өзүн аткарылуучу файлга киргизет, кайра жазуучулар, жуктурулган файлды кайтарымсыз бузат. Спутниктер өзүнчө файл болот. Жугуучу операциялык системалар жана платформалар боюнча DOS, Windows, Unix, Linux, Android. Вирустардын колдонгон технологиялары боюнча полиморфтук, стелс вирустар, руткиттер. Жазылган тили боюнча ассемблер, жогорку деңгээлдүү программалоо тилдери, сценариялык тил жана башка ушул сыяктуу. Акыры кошумча зыяндуу, функционалдуу боюнча да классификацияланат. Булар keyloggerler, бекторлор, шпиондор, ботнеттер. Түрлөрүнө токтолуп өтсөк, курттар, worm, өзү вирустардын түрлөрү көп. Биз ири бир нече түрүнө токтолобуз. Биринчиси курттар, worm, өзүнүн көчүрмөлөрүн жасап, зыяндуулугу компьютерди таштанды файлдарга толтуруу. Натыйжада компьютер жай иштеп калат. Өзгөчөлүгү зыянсыз программанын бөлүгү боло албайт. Маскировкалоочу вирустар, rootkit, булар зыяндуу активдүүлүктү жашыруу үчүн колдонулат. Антивирустар кармап албаш үчүн зыяндуу программаларды жашырат. Ошондой эле өзүн жашыруу максатында rootkit операциялык системаны модификациялап, негизги функцияларын алмаштырат. Шпион вирустары, spyware,
аты айтып тургандай эле колдонуучунун иш аракетин, маалыматтарын чогултат. Негизинен даректер, сыр сөздөр, кредиттик карталар жөнүндө маалыматтар телефон номерлерге кызыктырат. Зомби вирустар кибер кылмышкерлерге колдонуучунун компьютерин башкарууга мүмкүндүк берет. Зомби компьютерлер ботнет аталган бир тармакка биригип, массалык чабуул же спам жөнөтүү үчүн колдонулушу ыктымал. Троя вирустары коркунучтуулардын бири. Анткени ал зыянсыз программалардын артына жашырынып, ал программаны иштемейинче эч кандай зыян келтирбейт. Троя вирустары компьютерге түрдүү зыяндарды келтирет. Негизинен маалыматты уурдоо, өзгөртүү же өчүрүү. Жарнамалык вирустар жарнамаларды көрсөтүү максатында колдонуучунун уруксаты жок программаларга кирип келет. Эрежеге ылайык жарнамалык вирустар ар кандай программалык камсыздоолордун ичинде болуп, анын жумуш интерфейсинде көрсөтүлөт. Көбүнчө мындай вирустар дагы маалыматтарды чогултуп, өзүнүн түзүүчүсүнө жөнөтүп турат. Блокко түшүрүүчү вирустар Winlock булар колдонуучунун операциялык системасына мүмкүндүгүн жабып, компьютерди иштеткенде колдонуучунун лицензиясы жок программаны көчүргөнү же автордук укуктарды бузганы үчүн айыптайт. Компьютердеги бүт маалыматты өчүрүү коркутуусу менен кайсы бир номерге SMS жөнөтүүнү талап кылышат же түз эле акча сурашат. Албетте SMS жөнөткөндө блок эч жака кетпейт. Вирустар кантип таралат? Вирустардын таралуу каналдары. Сүрөттө көрүнүп тургандай эле вирустар электрондук почталар, интернет сайттары, төрт бурчтук дискеталар, азыр булар колдонулбай калды. Память эси аз болгон үчүн, сактоо эси аз болгон үчүн. Флешкалар, ар түрдүү интернет байланыш сайттары, WhatsApp, ICQ дегендей. Мына ушундай тармактар аркылуу вирустар таралат экен. Вирустарды атайын хакерлер түзүп, хакерлерди таратат. Биз өткөн сабакта айтып өткөндөй, хакерлер бул законго туура келбеген жумуш болуп саналат. Хакердик кылмыш иши деп айтсак да болот. Вирустан сактануу жолу. Вирустан кантип сактанабыз? Антивирустук программа орнотобуз, компьютерди түзүлүштү системалуу түрдө текшерип туруу, антивирустун базасын жаңыртып туруу, келген маалыматтарды текшерип анан ачуу, Word жана Excel документтердеги макростардын жүктөлүүсүнө чек коюу, браузердеги жогорулатылган коопсуздук кызматын колдонуу, маалыматтарды маал-маалы менен архивдеп туруу, электрондук почтадан кыстарылып келген файлдарды ачпоо керек. Зарыл болсо антивирустук программа менен текшерип туруп анан ачуу. Бүгүнкү сабагыбыз мына ушуну менен аяктайт балдар. Тапшырмаларга көңүл бурсаңар, компьютерге, телефонго вирустун түшкөнүн аныктоо, кантип аныктайбыз? Өзүнү кандай алып калат? Телефонго же компьютерге вирус түшсө, тез иштеп калабы, жай иштеп калабы, иштебей калабы? Мына ошол жөнүндө маалымат. Вирустарды классификациялап айырмалоо, классификациясын айтып бересиңер. Үчүнчүсү тарыхын лекцияга кошумчалап жазасыңар. Төртүнчүсү коргонуу жолдорун билүү. Кантип вирустардан биз коргонобуз? Мына ушулар жөнүндө айтып бересиңер озеки. Акыркысы тапшырмага 2-3 мүнөттөн ашпаган видеоролик тартып, кайтарым байланыш жасайсыңар балдар. Мына ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калгыла.